Ассаламу алейкум. Жалпы бизди көрүп аткан бактылуу айымдар жана мырзалар. Жанымда дагы бир эң бактылуу апа турат. Апа жөнүндө кыскача өзү жөнүндө айта кетсин. Барыңыздарга эле кызык болсо керек. Апа канча соммага алды, кайсыл райондон алды? Балким ушул апанын шартына окшогондор сиздин да шартыңыздай болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан видеону толук аягына чейин көрөбүз. Апа, өзүңүздүн аты жөнүңүз? Менин атым Жуматаева Алтынбү. Şu Бишкекте турам. Ушул келечек фирмадан үй алдым. Бир комнат үй алдым. Кудай кааласа колума тийди. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге айтат элем, эч мындай күмөн санабай эле, ишенич пайда кылбай эле, келечек фирмадан үй ала берсеңиздер болот. Кооператив, келечек фирма. Шудан алсаңыздар болот. Мен алдым, мына колума тийди, мына документ. Кудай кааласа эртең бүрсүгүндөн үйгө кирем деп турам. Мына. Үйүңүздү сыр болбосо канча суммага алдыңыз? Кайсыл райондон дегенде? Үйүмдү одна комната, бир комнаттуу болгон үчүн 1.827.500 алдым. 500.053 2 тыйын деп коебуз. Тыйын. Апа, математиканы ушундай бир сонун өздөштүргөн айым. Кесибиңиз боюнча кимсиз? Кесибим боюнча мен мугалиммин. Мына мугалимдер экенин ушул жерден билинип атат да. Ушу алдым. Биз өзү 2 миллионго договор түзгөнбүз, бирок однокомнатныйбыз, ушу арзанга эле түшүп калды. Анан калган сумманы каяка берип салдыңыз? Калган сумманы эми өздөрү алып калат да. Биз анан калган бизге ошо 1.827.500'дү 10 айга чачабыз деди. 10 айга алгондо канча сом? 10 жылга. Кечиресиздер, адашып кеттим. 10 жылга демек, э? Чачышат. 10 жылга алгондо канча сомдон болуп калат экен? Канча эле? 13.600'дөн түштү. Ар айга. 14.000'дин тегереги болуп калат. 14.000 тегереги. Сиз ушул үйдү алууга ким көмөктөштү? Мисалы, компания жардам берди издегенге? Бул үйдү алууда мурда биз эмнеден окуп калдык? Рекламадан окудук, газета журналдардан окудук. Анан мен жолдошум ушуга кызыкты. Ушу фирманын офисин таап келдик, договор кылдык, сүйлөштүк. Бу балдар юристтери, балдар бардыгы бизге түшүндүрүштү. Анан кийин первоначально биринчи башталышына акча төктүк, 500.000 төктүк. Анан калганын алар айтты, очередь күтүп тургула деди. Күтүп турдук, 4 ай күттүк. 4 айда очередибиз келип калды. Бирок 4 айга чейин биз ар ай сайын 12,5 миңден төгүп аттык. Себеби биздин эсебибизден баары бир кыскарат экен. Өзүңүздөргө жакшы. Өзүңүзгө жакшы экен. Ошону төгүп аттык. 4 ай төктүк. Баштапкы суммадан, мисалы, акча жактан кыйынчылыктар болгон жокпу? Ким көмөктөштү сизге мисалы? Эми чындыгын эле айтсам, Россияда балдарым иштеп атышкан. Ошолор кичине жардам берди. Өзүбүз да кичине келечекте бир домдон үй алсак деген үмүтүбүз бар эле. Кичине топтоп жүргөн шыйылып, 500.000 первоначально төктүк. Анан калганын ар ай сайын төгүп аттык. 4 айда очередь. Мен ойлогом бир 7-8 айда келет депчи. Бирок тез эле 4 айда келип калды очередибиз. Булар өздөрү звонок кылышты, очередиңер келди, үй издегиле деди. Анан үй издеп таптык. Анан ушу өзүбүздүн көңүлүбүзгө жаккан жерден үй алдык. Үйүңүздөргө буюрса аман эсен болуп кирип алыңыздар, үй той кылыңыздар. Ошол үй той кылганда жалпы конокторго биздин компания жөнүндө айтып, түшүндүрүп, жандуу реклама кылып кетсеңиздер да болот. Себеп дегенде эми бул реклама деп айткандын себеби көпчүлүк муктаж адамдар бар да. Ушул үй алсак, ушул квартирага төлөгөн акчаны өзүбүздүн үйүбүзгө төлөсөк болмок деген сыяктуу адамдарга балким сиз себепкер болуп каласыз. Ошондуктан бардык бизди жалпы көрүп аткан көрөрмандар, эгер сиз ушул видеону жөн гана көрүп койбостон туугандарыңыз менен, досторуңуз менен бөлүшүп кетүүнү туура чечим кылып катары кабыл алыңыз. Себеп дегенде балким сиздин мүмкүнчүлүгүңүздөй болгон же ушул апанын мүмкүнчүлүгүндөй болгон адамдарга биздин компаниянын шарттары туура келип, сиз аркылуу балким үйлүү болуп калышат. Толук шарт. Ошондуктан эч качан ушул видеону өткөрүбөстөн аягына чейин толук көрүп,
туруп туугандар менен дагы бөлүшкөнгө аракет кылыңыздар. Апа, сизге чоң рахмат ушул биз менен оюңузду, кубанычыңызды тең бөлүшкөнүңүзгө. Дагы келип туруңуз. Бул акыркы гана болбосун, дагы келип болсоңуз даттап туруңуз. Келет, Кудай кааласа 1 секунд. Мен айтпай кетипмин. Өзүм бир тууган сиңдилерим бар, 2 сиңдим бар. Ошолор Москвада иштеп атышат азыр бала чакасы менен. Мен кече жакында сүйлөштүм, ушундай үй колубузга тие турган болду деп айтсам, алар сүйүнүп, эже жакшы болуптур, сизден кийин биз барайлы, ага чейин акчаны топтойлу, биз дагы алабыз дешип, ушундай дилгирленип атышат. Эми мен келечек кооператив фирмага ишенем, толугу менен ишенип, мына документти алдым колума. Эми сиңдилерим дагы айтамын, келет, алар да Кудай кааласа алат. Өмүр бою квартирада жашап жүргөндөн көрө ушундай кылып үй алып алган жакшы да. Мынакей көрдүңүздөрбү, эми көпчүлүк ишенбегендер айымдар жана мырзаларга, эми ушул пайгамбар жаштагы адам эгер калпайтчу болсо, анда бул кантип калпайтсың, мугалим, ушундай биз көпчүлүктөрдүн кандай десем оюн бурдурууга дайым аракеттенебиз. Бул нерсе чындык экенин далилдегенге аракеттенебиз. Мынакей апа дагы бир жолу далил катары айта кетти. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Келип туруңуз. Ишиңиздерге ийгилик.